Кыргыз тили 7-класс. Силер менен кыргыз тил адабият сабагынын мугалими Албаева Айжан. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Балдар, маанайыңар ачык болсун, билимиңер терең болсун, күнүңөр көңүлдүү болсун. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы тактоочтордун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Ал эми максаты силер бүгүнкү сабакта тактоочтун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү боюнча маалымат аласыңар. Алардын туунду тубаса болуп бөлүнөрүн билесиңер. Кабыл алууңар, эске сактооңор, чыгармачыл ой жүгүртүүңөр калыптанат жана сабаттуу жазасыңар. Бири-бириңерди сыйлайсыңар. Анда эмесе, өтүлгөндөрдү эске салалы. Тактооч деген эмне? Тактоочтор кандай суроолорго жооп берет? Тактоочторго кандай сөздөр кирет? Ойлонобуз. Ооба, кыймыл-аракеттин ар түрдүү кырдаалын, мезгилин, ордун, сын-сыпатын, сан өлчөмүн көрсөтүп турган сөздөр тактоочтор деп аталат. Тактоочтор качан, кайсы убакта, кайда, кантип, кандай, канча, нече, кайдан, качантан бери, качанга чейин деген суроолорго жооп берет. Тактоочторго бүгүн, эртең, кече, быйыл, алыс, жай, ылдам, көп, аз деген жана башка сөздөр кирет. Тактоочтор түзүлүшүнө карай балдар экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй жана татаал. Жөнөкөй тактоочтор бир эле сөздөн турат экен. Мисалы, бүгүн, эртең, кече, эрте, быйыл, жайлай, алыс, жогору жана башка. Ал эми татаал тактоочтор 2 же андан ашык сөздөрдүн айкашынан жазалат экен. Эртели кеч, өйдө төмөн жана башка. Жөнөкөй тактоочтор 2 топко бөлүнөт экен. Тубаса тактоочтор, туунду тактоочтор болуп. Тубаса тактоочтор балдар уңгу түрүндө турат экен. Мисалы, эрте, кече, дайыма, дароо, кем, ашык. Ал эми туунду тактоочтор болсо кандайдыр бир сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат экен. Мисалы, күздөй, түнкүсүн, ушунчалык, жайлай жана башка. Анда эмесе, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча түшүндүкпү? Анда сабакты бышыктайлы. Силерге тапшырма. Төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Тактоочтордун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Жөнөкөй жана татаал тактоочторду кантип айырмалайбыз? Туунду жана тубаса тактоочторго мисал келтиргиле. Анда көнүгүү аткарабыз. Окуу китебиңердеги 56-көнүгүү дептериңерге жазып жөнөтөбүз. Анда бүгүнкү сабакта силерге үйгө тапшырма. Өзүңөр тактоочторду, жөнөкөй жана татаал тактоочторду катыштырып, каалагандай текст түзөсүңөр. Темасын коюп, андан тактоочторду белгилейбиз. Анда эмесе, бүгүнкү тема боюнча берилген тапшырмаларды аткарып, мага жөнөтөбүз. Саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, анда көңүл